Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кесиптештер, сиздер менен мен Санариф Мугалимден Мирлан. Бүгүн биз Zoom программасында болгон адептүүлүк боюнча сүйлөшөбүз. Биринчиден, келген шилтеме аркылуу программага киребиз. Буга чейин биз Zoom'ду сынып кылганбыз, билебиз ону. Эми шилтемеге киребиз. Бизге Zoom ачылат. Ачылганда билесиздер, уруксат берүүнү сурайт. Качан гана организатор сизди уруксат берип кабыл алганда, сиз программага кошуласыз. Бизде ачылганда телефондо үн чыкпай жатат деген тема көп болот. Ошондуктан көңүл буруңуздар, астыл жакта вызов через интернет аркылуу чалуу деп турган кнопканы басабыз. Эми биз микрофонду иштетип аткан болобуз. Организаторго жолтоо болбош үчүн жана ошондой эле болуп жаткан конференцияга эч кандай жолтоо кылбаш үчүн биз сөзсүз түрдө микрофонду өчүрүп коюшубуз керек. Эгер биз маанилүү айта турган сөзүбүз болсо жана конференцияга кошулгубуз келсе, кол көтөрөбүз. Кол көтөрүү үчүн экранды бир жолу колду тийгизүү менен ошо кененирээк деген кнопканы подробнее деген басабыз. Бул жерде сүйлөшүү үчүн чат бар жана колду көтөрүү бар. Поднять рукуну көтөрсөңүз, администратор тарапка сиздин кол көтөргөнүңүз көрүнөт. Анан администратор сизге качан уруксат бергенде, сүйлөңүз дегенде микрофонуңузду жандырып сүйлөй берсеңиз болот. Адептүүлүктү сактоо, тартипте болуу бул биздин башкы милдеттерибиздин бири. Көңүл буруңуздарга рахмат. Алга катталыңыздар.